Казакстанда бүткүл дүйнө жүзүндөгүдөй эле монументалдык живопись активдүү өнүгүүдө. Кээ бир эски үйлөрдүн дубалы кооздоло баштагандыгын силер дагы байкасаңар керек. Мында жөнөкөй граффити жөнүндө сөз болгон жок. Азыр имараттардын маңдай бети өзгөчө сүрөттөр менен кооздолуп жатат. Аларды мурал деп коюшат. Бул монументалдык живопистин бөтөнчө түрү. Анда салттуу фресканын жана заманбап стрит-арттын өзгөчө белгилери бар. Мурал латынча мурус деген сөздөн алынган. Ал дубал дегенди түшүндүрөт. Бүгүн биз мурал деп дубалга, шыпка же башка чоң аянттын бетине тартылган же түшүрүлгөн бардык искусство чыгармасын тааныйбыз. Муралдар тарыхы байыркы дооруга барып такалат. Эң эскилери байыркы адамдар Франциянын Шаве өңкүрүнө 30 000 жыл илгери тарткан сүрөттөр. Тамгалы аскаташ сүрөттөрүн дагы ошол искусство түрүнө таандык кылууга болот. Ал Сикст капелласынын шыбы, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти жана башка белгилүү авторлордун көптөгөн эмгектери сыяктуу. Бирок муралдар өз алдынча багыт катары 100 жыл мурда Мексикада өнүгө баштаган. Так ушул Латын Америкалык өлкөсүндө өткөн кылымдын 20-жылдары революциялык окуялардын жүрүшүндө монументалдык искусствонун жаңы түрү келип чыгат. С конца 19 века, в начале 20 века 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында АКШ Мексикада монументалдык живопись абдан жигердүү таралган. В Мексике Монументалдык живописти жарнак катары пайдаланышкан. Баннер басып чыгуу, LED экрандар жок болчу, жана адамдар жарнакты колго тартышкан. вручную рисовали рекламные изображения. Бул жол менен 20-кылымдын ортосуна чейин монументалдык живопись пропаганда каражаты катары колдонулган. Дубалдагы сүрөттөр аркылуу өз идеологиясын Америка Кошмо Штаттарына, СССР, Мексика, Италия жана башка өлкөлөрдө калың элге жайылтышкан. Андан кийин АКШда маданий өсүш башталган жана муралдарды искусство түрү катары толук жок кылган. В конце 60-х, в 70-х появляется... Нью-Йоркто 60-70 жылдардын соңунда очолонгон граффити субмаданияты пайда болот. Анан АКШда тарала баштайт. 80-жылдар граффити хип-хоп символуна айланат. 80-жылдардын аягында жана 90-жылдардын башында граффити Европага келет. В 90-х граффити приходит в Европу. Граффити маданияты жаштарга каршы пикир билдирүүгө мүмкүндүк берет. Көчө сүрөтчүлөрү үй дубалдарына, тосмолорго, аты-көл, метро вагондоруна аэрозол баллондор менен сүрөттөрдү эч аеосуз тарткан. Жергиликтүү бийлик ондогон жылдар бою ээн баш сүрөтчүлөр менен ийгиликсиз күрөшкөн. Бул багыт бизде дагы өнүккөн, бирок бул башкача өңүттө жүргөн. В Казахстане есть свой опыт вообще граффити. Казакстанда граффити субмаданияттын өз тажрыйбасы бар. Ал дүйнөлүк тенденциядан жана дүйнө боюнча субмаданияттардын өнүгүшүнөн бир топ өзгөчөлөнөт. Казакстан граффити дүйнөсүндө абдан айырмаланат. Я считаю, что очень сильно отличается. АКШдан айырмаланып, граффити маданияты биздин өлкөдө нукура чыгармачылык мүнөзгө ээ. Казакстандын бардык көчө сүрөтчүлөрү бир нерсеге каршылык көрсөтүү үчүн эмес, өздөрүн таанытуу үчүн дубалдарга аэрозол боек менен сүрөт тарта башташкан. Я помню только, что здесь проходил хорватский... Ушул жерден хорватиялык дин кызматчы менен сүйлөшкөнүм эсимде. Ошол кезде сыягы Хорватияда бардык граффити маданият кылмыштуулук менен байланыштуу болсо керек. Анан мени туура жолго үгүттөй баштады. Биз бул тууралуу сүйлөштүк. Мен ал кишиге бул жөн гана көркөм өнөр деп айттым. Что я рисовал. И то я не успел скрыться, он как-то красиво подкрался. Албетте көчө сүрөттөрүнө мындай мамиле жөн жерден эмес. Граффити менен алектенүү жакшы эмес адат болуп саналчу. Бирок бул көбүнчө ошол сүрөтчүлөр үчүн өз жолун табуу аракети болчу. Кийин алардын көбү көркөм сүрөт окуу жайларына жана искусство окуу жайларына тапшырган. Ал эми негизги искусство көчөгө чагылдырылчу. Эмне үчүн ушул жерде турабыз? Анткени тигил дубалда эң биринчи сүрөттөрдүн бири тартылган. Менин досум Александр азыр чет өлкөдө жашайт. Хакер мен Plexus. Биз ушунун бардыгын шаар көчөлөрүнө тартканбыз. Бул кызыктуу иш болчу. Албетте уруксаатсыз көркөм сүрөт көбүнчө улуу муундун өкүлдөрүнүн нааразылыгын пайда кылчу. Коммуналдык кызматтар ондогон жылдар бою өзгөчө чечим табылганга чейин дубалдардагы жазуулар жана сүрөттөр менен күрөшүп келген. Эгерде тыя албасаң, мыйзамдаштыр деген сөз бар эмеспи? Имараттардын сырткы бетине кооз сүрөттөрдү тартууга уруксаат берүү баш аламан граффиттин санын азайткан жана жаш сүрөтчүлөргө өз максаттарын ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. Казакстандагы биринчи муралдар, анын ичинде Борбор шаарда мындай сүрөттөр 2000-жылдардын башында пайда боло баштайт. Наверное, одним из первых муралов это... Сыягы эң биринчи мурал ошол кезде жаңы курулуп жаткан Евразия районунда тартылды окшойт. Ал 12 кабат болчу. Менимче 12 кабат үйдө кайсы бир гезиттин мурал жарнагы пайда болгон.
рекламы какой-то газеты. Валерий Оспанов ал кезде 8 жашка жаңы чыккан. Жаш сүрөтчүгө борбордук гезиттердин биринин директору байланышка чыгат. Ал басылманын редакциясы жайгашкан үйдүн дубалына сүрөт тартууну сунуштайт. Это был коммерческий совместный проект. Бул биргелешкен коммерциялык долбоор болгон. Ошол кезде азырдагы белгилүү бренд демөөрчү болгон. Бул Евразиянын жанында болчу. Атүгүл көбү ошол чоң сүрөттөрдү эстейт. Азыр бул мурал деп аталат. Бул акыркы жылдары айтылып келатат. Ал эми мурда бул жөн гана чоң граффити болчу. Ошол сүрөт үчүн Валерий символикалык эмгек акы алган. Себеби ага мындай чоң масштабтагы долбоорго катышуу кызыктуу болчу. Жаш сүрөтчү үчүн бул чоң сыноо эле. Анткени буга чейин шаарда эч ким мындай ишти жасап көрө элек болчу. Ал кезде техника дагы жок болчу. Биз аны кантип тартабыз деп ойлонуп көрүп тарта баштадык. Анда жөнөкөй эле бир нерсе көчүрүп алганга интернет жакшы иштечү эмес. Так ошол мезгилге карата муралдар дүйнөдө өз алдынча багыт болуп калат. Аны дээрлик дүйнө жүзү боюнча активдүү өнүктүрө башташат. И в начале 2000-х стрит-арт 2000-жылдардын башында жакшы өнүгүп, обочолонгон граффити субмаданиятынан бөлүнөт жана өз алдынча маданият болуп калат. Эң башынан эле адамдар Бэнкси феномен деген терминди пайдаланышат. Люди используют такой термин, как феномен Бэнкси. Бэнкси бул англиялык андерграунд стрит-арт сүрөтчүсүнүн каймана аты. Анын биографиясы азыр дагы көп талаш тартыш жаратат. Ал өзүнүн элден башка сатиралык көчө сүрөт стили менен эл аралык белгилүүлүккө жетишкен. Анын эмгектери дайыма курч, социалдык жана саясий темаларды камтыган. Андыктан алардын ар бири коомдо кызыктуу талкуу жаратат. Бэнкси безумно популяризирует стрит-арт. Бэнкси стрит-артты абдан белгилүү кылат. 2010-жылдарга карата стрит-арт катуу таанылат. Дүйнөдө көп өлкөлөр стрит-арт фестивалдарын өткөрүп башташат. Многие города начинают проводить стрит-арт фестивали. Казакстандагы мында четте калган жок. 2010-жылдардан тартып өлкөнүн көп шаарларында биринчи муралдар пайда болот. Башында биз үчүн жаңы болгон искусство түрү менен чакырылган чет элдик сүрөтчүлөр иштечү. Муралы в Казахстане, которые сначала... Казакстанда мурал тарткан алгачкы сүрөтчүлөр негизинен башка өлкөлөрдөн келишкен. Алда канча тажрыйба алуу жана көбүрөөк белгилүү балдарды чакырышкан. Бирок андан бери биздин сүрөтчүлөр жана алардын деңгээли өстү. Наши художники и уровень наших художников. Эми болсо биз сүрөтчүлөрдү башка өлкөлөргө ар кандай фестивалдарга чакырышат. Ал иш-чаралардын алкагында жаңы искусство чыгармалары түзүлөт. Такого масштаба работы они не остаются незамеченными. Мындай масштабтагы эмгектер бүткүл өлкө боюнча байкоосуз калбайт. Анткени бул көңүл бурдурат жана элге бул сүрөттөрдү тарткан жана соц тармактарга киргизген жагат. Демек маалымат абдан тез таралат. Ошондуктан азыркы жасалып жаткан муралдардын дээрлик баардыгын казакстандык балдар тартып жатат десек болот. Сейчас делаются, это все-таки ребятами из Казахстана. Муралдар абдан тез белгилүү болот. Имарат жайлардын ээлери дубалдарга сүрөт тарттыруу үчүн сүрөтчүлөрдү чакырышат. Анткени бул кайсыл бир имаратка өзгөчөлүк тартуулайт жана жаңы кардарлардын агымына түрткү болот. В 2010 году 2010-жылы бийлик деги эле бүткүл дүйнө стрит-арт жаңы массалык маданият болуп калгандыгын түшүндү. Ал дээрлик ар бир адамга кызыктуу. Ар бири Бэнкси эмне экендигин уккан жана көп адамдар көчө искусствосу менен акча табууга болоорун түшүнө башташты. Мисалы, туризмди алсак, биз стрит-арт фестиваль өткөрсөк ар кандай сүрөтчүлөрдү чакырабыз. Бизде үйлөрдүн сыртында жаңы ажайып жайлар пайда болот жана ошону менен туризмде киреше иштеп табууга болот. Ушундан улам 2017-жылдан тартып Борбордо Арт Фест фестиваль өтөт. Бул иш-чараны өткөрүү чет өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнө бүткүл өлкө боюнча жаңы арт сүрөттөрдү жаратууга, Казакстандын шаарларына миңдеген туристтерди тартууга мүмкүндүк берди. сейчас приглашаются художники. Азыр фестивалдар алкагында сүрөтчүлөр чакырылат. Бул биринчиден тажрыйба алмашуу болот. Ар түрдүү стилдер аралашат, жаңы ойлор жаралат. Анткени чет өлкөлүк адамдар биздин өлкөнүн айрым бир элестерин башкача көрүшү мүмкүн. Моменты там нашей страны. Албетте мында муралдар гана эмес, бул ар түрдүү маданий иш-чаралар, арт объектилер, тажрыйба алмашуу жана башка көп иштер үчүн аянттар жөнүндө сөз болот. Первое, как я считаю, Биринчиден алар сүрөтчү өз эмгегине чагылдырган кайсы бир темага көңүл бурдурат деп эсептейм. Адам көрөт дагы ойлоно баштайт. начинают задумываться. Экинчиден бул жергиликтүү жааматтарды бириктирүү. Алсак урбанисттер, сүрөтчүлөр чогулат. Тажрыйба алмашат, пикирлерин айтат жана башка иштерди кылышат. Опытом, мнениями и так далее.
Бирок муралдар кандай түзүлөт? Кендирге сүрөт тартып коюу бир иш, ал эми зор имаратка тартуу таптакыр башка маселе. Бардыгы эскизден башталат. Аны сүрөтчүлөр студияга кагазга тартат же заманбап графикалык программаларда жасалат. Там накладывание на фото. Ал жакта фото сүрөткө өз эмгектерин, эскиздерди тартышат. Балким кээ бир имараттардын сыртына ылайык өзүнчө эскиздер иштелип чыгат. Анткени имараттардын бети ар кандай болот. Терезелер, башка бөлүктөр болушу мүмкүн. Алар сүрөттүн өзү үчүн жаңы идеяларга түрткү бериши ыктымал. Жить для идеи самого рисунка. Албетте жөн гана сүрөттү ойлоп табуу жетишсиз. Аны жергиликтүү бийлик менен макулдашуу маанилүү. Болбосо зор айыппул тартып калышың мүмкүн. Кыскасы азыр шаар башчылар өздөрү сүрөтчүлөргө чыгармачылык үчүн мейкиндик сунушташат. Чаще всего это идут госзаказы. Көбүнчө алар мамлекеттик буйрутмалар. Негизи дүйнө жүзү боюнча тажрыйба ушундай. Своими силами. Анткени сүрөтчүлөргө өз күчү жана каражаты менен чоң иштерди жасоо татаал. Сделать большую работу. Ошондуктан ири компаниялар жарнама акцияларын жүргүзгөн коммерциялык долбоорлор ишке тартылат. Же болбосо шаар акимчилиги бул же тигил имаратты кооздогонго буйрутма берет. И, соответственно, так как есть... Демек, мында буйрутма берген тараптын кандайдыр бир элементи болот. Ага ылайык кайсыл бир өздөрүнүн каалоолору дагы кошулат. Желание чаще всего. Адатта сүрөтчүлөргө керектүү тематика берилет. Андан соң алар бир нече эскиз сунушташат. Анан сүрөттүн керектүү варианты макулдашылгандан кийин авторлор аны ишке ашырууга киришет. Сам перенос, он технически немного сложен, но так как 21 Көчүрүп тартуунун өзү техникалык жактан бир аз татаал. варианты применять, Бирок азыр 21-кылым жана имараттын бетине проекция колдонуу варианты бар. её нету, то Эгерде ал жок болсо, эсептеп, ченеп, торчу ыкмасы менен чоң сүрөт тартылып түшүрүлөт. клеточным способом, да, перенести большое изображение. Эң негизги жолтоо кыла турган жагдай бийиктиктен коркуу болушу мүмкүн. Анткени абдан бийик абалда бир нече саат көтөргүчтүн кутусунда иштегенге туура келет. Сүрөтчүлөр буга тез эле көнүүгө болоорун белгилешет. Бирок анын натыйжасы бүткүл шаардын калкы менен конокторун кубантат. Вообще, чем хорош мурал в наше время? Деги эле мурал биздин күндөрү эмнеси менен жакшы, анткени бардыгы макулдашышат. Кээде белгилүү сүрөтчүлөр дагы чакырылат. Атүгүл четелдик сүрөтчүлөр дүйнөнүн борбор шаарларында сүрөт тартышат. Бул эң жакшы, анткени бул дайыма кооз бардык шаар тургундарына, конокторго жана жолоочуларга сөзсүз түрдө жагат. Проходящие, это им должно нравиться. Бул жалаң гана эстетика жөнүндө эмес, муралдар дароо бир нече милдетти аткарат. Жакшы тартылган сүрөт архитектуранын кээ бир өзгөчөлүктөрүн жашырып же баса көрсөтүшү мүмкүн, жана ошонусу менен шаар чөйрөсүн дагы жагымдуу кылат. И они же являются... Алар джентрификация аспабы дагы болуп саналат. Бул сырттан келгендер артта калган райондорду көрктөндүрүп, жаңы жашоо алып келген тажрыйба. Анан ал жака бизнес, акчалуу калк бара баштайт. Богатое население. Муралдар бул ар бир адамга жеткиликтүү көркөм өнөр. Анткени ушундай эң сонун чыгармаларды көрүү үчүн музейге же галереяга барып кереги жок. Мындай сүрөттөр шаардын ажайып жайына жана эң кооз бөлүгүнө айланат. Алар адам жашагысы келген жаркын чөйрө түзөт. Анын үстүнө бул чыгармачылык жөндөмдөрдү жүзөгө ашыруунун эң мыкты жана мыйзамдуу ыкмасы болуп саналат. Ну, пока из цемента и железа строят город... Шаарлар цемент же темирден курулуп жаткан кезде граффитиге ылайыктуу болот. Биз мындай шарттарда жашап жатканда бирдей боз көрүнүштөн тажап калабыз. Кооздоп өзгөрткүбүз келет. Анан кандайдыр бир чыгармачылык, умтулуучулук идеялар кагазга түшүрүлө баштаганда булар жөнүндө көпчүлүккө жеткирип жана көрсөткүң келет. Мындай учурда көчөгө чыгып сүрөт тартуу бирден бир жол болуп В калат. любом случае, выход только один — идти рисовать на улицах. Архитектура жана кооз имараттар бардык шаарлардын эстетикасын түзөт. Анда скульптура, оргумалар, парктар, албетте муралдар дагы бар.